Ар бир улуттун жаралгандан маңдайына жазылган тарыхы, башка улуттардан айырмаланган өзгөчөлүгү боло турганы жашоо мыйзамы катары сезилет. Ошол өзгөчөлүктөр менен улуттар бири-биринен айырмаланып, тили, дили, каада салты башка болот. Мындан бери дегенде кылымдардан узак убакытка кыргыз деген калк пайда болуп, ушунча узак жылдар аралыгында өзүн түптүү калк катары сактап, муундан муунга мурасын улантып, өз тарыхын өзү жазып келе жаткан элдин бүгүн дагы байрагы желбиреп, миллиондогон калкы бар мамлекеттер жетпей жүргөн эркиндикте болуп, кыргыз байрагын желбиретип жашап келе жатканы улуу элдин шыбагасына жазган, жараткандын берген белеги болсо керек. Жөн гана жашап келбей, бүгүн кыргыздар аз болсо дагы бүтүн дүйнө таанысын, өңүтүндө тышкы саясатын жүргүзүп, алыс жакындан дос күтүп, кадыр баркулап келе жатканы жалпыга маалым. Сөздүн учугу дагы аз убакыт ичинде калк оозуна алынып калган көчмөндөр оюндары жөнүндө болмокчу. Кылым убакыттын кыйырында күн кечирип, өз тарыхын ташка жазган, ат үстүндө желде ойноп, улуу мурасын муундан муунга өткөрүп берген кыргыз. Кан жанын эли жери үчүн төгүп, кыйраган кыраандарын уnutkарбай дастан улаган кыргыз. Дүйнөдө жалгыз манас айткан, арчанын отуна жылынып, желеде бейсаап кымыз бышырган, жайлоонун салкын абасында таштан ташка урулуп бышкан мөңгү суусун ичкен кыргыз. Эркиндик дегенде демин аяламга жар салып, кыйын учурда кылычын кырдан сууруп, айбат улаган. Тоолордун бийиктигине карабай көч улап, боз үйүн ыйык туткан 7 дубан элди чогултуп, эрке улуу акындарды ырдатып шаңга баткан кыргыз. Мунун баары мен кыргызмын деп сыймыктанган ар бирибиз үчүн мындай жөрөлгө майрам деп түшүнсөк болот. Кээде басып өткөн карт тарых барактарына сар эсеп салсак, ар бир муунда тарыхына кайдыгер карабаган инсандардын атын окуп, ошолор кылган жакшы иштер менен калктын тарыхы уланып келе жатканын көрөсүң. Алардын катарында калчу 7-8 сентябрда дүйнөлүк масштабта боло турган көчмөндөр оюндарынын автору Аскат Акибаев. Журналисттик кайрылуубузга макулдугун берип, интервью алууга бара жаткан сапарымда кандай адам менен жолугат болдум экен деген түпөйүл оюмду жылуу маанайда тосуп алганы көңүлдү жылытты. Кадыресе кыргыз элим деп күйгөнү кадимки кыргыз уулунан көрүнүп турду. Көчмөндөр оюндары деген коомчулукка да алынып калды. Кээ бирөө бул эмне деген фестиваль деген билгендери бар, билбегендери бар. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, бул эмне болгон иш-чара? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кудай буйрса сентябрда өткөрүлдү да, 8-ден 14-нө чейин. Бул көчмөндөрдүн улуу оюнчоктору бул Кудай буйрса дүйнөлүк этно оюндардын байкы деңгээлинде өтчү чоң мареке болот. Биз ойлоп атабыз, ошо Кудай буйрса быйыл биринчи жолу өткөрүп туруп, анан эмдиги жылы башка өлкөгө өткөрүп берсек деп. Бирок Кыргызстан ичинде өзүбүздүн көчмөндөрүбүз жылы бою өтүп турсун деген баягы сунушубуз бар. Андан башка азыр башка өлкөлөрдө ошо дүйнөлүк этно оюндардын форматын сурап атышат. Ошондо эмдиги жылы Турцияда болобу же башка өлкөдө болобу, Кудай буйрса ушундай эле чоң деңгээлде ошол оюндарды өткөрөлү деген ой бар да. Өзүңүз азыр айтып өттүңүз, сентябрда депчи. Анан ошо сиздин айтканыңыз боюнча убакыт аябай эле аз калыптыр да. Анан кимдер колдоо көрсөтүп атат, каражат кандай чечилип атат деген суроом да. Эми мынакей Кудай буйрса убакыт эле аз калып атат, бирок чоң аз жумуштар өтүп атат. Бул өкмөттүн алдында өтүп аткан проектибиз. Мунун демекчиси чын айтса мынакей администрация президенти башынан баштап эле 2010-жылдан баштап эле көп байкы форматтарда сунуштап, аны ошо азыр чоң деңгээлге алып келген себеби болду. Азыр өкмөт тараптан 103 миллион сом бул проектке каралып атат. Азыр өзүңөр билгендей чоң жумуштар биздин Скөл боюнча мынакей ипподромду чоңойтуу боюнча жумуштар башталды. Анан Кырчында, андан башка Аралда, башка биздин Рухордодо жана этно городоктор боюнча дагы чоң жумуштар башталып атат. Аты айтылып тургандай эле көчмөндөр оюндары эл аралык фестивали деп аталып атат. Анан эл аралык болгон соң масштабы кандай болот? Коноктор каяктан коноктор келет? Ошол туурасында бир аз токтолуп айтсаңыз. Эл аралык масштаб деп биз азыр мынакей 20дан ашык өлкөгө чакыруу жөнөтүп атабыз. Кудай буйрса мынакей Салбурун жагында эле 20дан ашык өлкө келебиз деген макулчулугун беришти. Ал жерде араб өлкөлөрү да келмек болушту көчмөндөрдүн конференциясына.
мынакей ойлоп атабыз, Кудай буйрса, ошо баягы резолюцияда биринчи 5 өлкө кол коюп берди эле. Бул Россия, Казакстан, Азербайжан, Турция, Кыргызстан болуп, ошо 5 өлкө резолюция кол койгондон кийин биз ойлоп атабыз, көбүрөөк эле өлкө келип берет Башкек депчи. Ошол сизди биз демилгечи катары билдик. Мына бүгүнкү сүйлөшүүдөн улам билип атабыз. Анан сизге ушул ой каяктан келип калды, каяктан көчмөндөр оюндары деген нерсени ойлоп чыктыңыз. Негизи эле ушул ой сизге эмнеден улам келди да? Эми чоң фестивалдарды өткөрүп жүргөнбүз. Ошонун ичинде мынакей Япон элчилиги менен, Казакстан элчилиги менен, Россиянын элчилиги менен. Анан ушу 5-6 жыл болуп калды бул проектти сунуштаганда. Биз ошо баягы бирикме форматта сунуштаганбыз. Өкмөткө сунуштаганда өкмөт туура көрдү. Бул чын айтса бул аябай чоң проекттердин бири болуп, баягы ошондой эле биз сунуштаганда ушундай баягы деңгээлинде сунуштаганбыз. Көп өлкөлөр катышып, баягы Кыргызстандын баягы биримдик идеологиясы катарында баягы сунуштаганбыз. Буюрса ушу баягы көп тараптын колдоосу менен азыр өтүп атат. Кечирип коңуз, ушул суроомо бере турган суроо ушул. Сиз мисалы ушул Аврора эс алып курорттук жайынын директорусуз. Жакшы жумушуңуз бар, жакшы ордуңуз бар. Бардыгы жакшы болуп турат. Анан ушул фестивалде дагы сиз автор болуп, анан ушу өткөрөм деген ой. Негизи ушул сизге керекпи ушул иш? Эми кантип кереги жок болсун. Чын айтса баягы мынакей көп баягы жаман нерселер да болуп кетти. Анан азыр ошо элибизде кандай бир бириктирип алсак, кандай бир жакшы бир ойго чыгарып туруп, бир жакшы бир чоң максаттарды ортого коюп алсак деген бир ойлор жаралган. Ошондо ойлоп атабыз, мынакей азыр баягы бир эле орунду баягы ишин жасап, күч ошого эле жетсе, анда биз көп деле нерсени сунуштабайт болчубуз. Биз өзүн көрүп атабыз, потенциалыбыз бар. Мунун ичинде биз бул эле оюндар эмес, мындан башка дагы чоң проекттер сунуштап атабыз. Мынакей Кудай буйрса ал жөнүндө да убакыт бош келсиңер. Анан ойлойбуз, азыр эми баягы жөн эле отуруп турчу бир убактыбыз бош келип, бир жакшы бир мезгил келди бош келип, ушу сунушталып аткан көп проекттерди мына угулуп атат. Ошолор жетип атат биздин чоңдорго. Ошолордун жардамы менен өткөрүп атабыз. Кудай буйрса бир ойлоп атабыз. Жакшы бир убакыт баягы түшүнчү убакыт келди болуш керек депчи. Бир кыз деп күйгөн ошол көчмөндөр оюндары фестивалынын демилгечиси, ушул Авроранын директору өзү ким да? Ушундай суроо. Ошо өзүм көлдүн тургунумун, ак сулук болом. Анан көп нерсеге баягы күчү нерселер бар. Анан азыр ойлойм да, бир колдон келип атканда, ошо кээ бирде ойлонуп калам, ошо бирдеме жетишпей калбасам экен депчи. Колдон келип атканда эмнеге ошо баягы ушундай чоң жагы менен баягы чоң нерселер менен жардам берип кете албайбыз элибизге. Анан азыр баягы чоң нерсени айтса эле баягы кээ бирде баягы туура эмес көргөндөр бар. Бирок ойлойбуз, баягы улуттук идея болуш керек. Идеялардын баардыгы ушинтип баягы топтолуп болуш керек, ар кайсы баягы көп баягы сунуштар менен. Анан Кудай буйрса ойлоп атабыз. Мынакей бул да бир эң чоң проекттердин бири болот болуш керек деп. Түптүү калктык мурас улаган ушундай эр азаматтары турганда кыргыз көчү уланып тарых барактарына жазыла турган издери жаркып түшөрү турган иш. Сөз чынынан бузулбайт демекчи, бул оюнда намыс деген сөздүн терең маанисин талдай билген, ар бир кыргыз үчүн дүйнө элинин алдында көрсөтө турган маданият, тарых жаатындагы жаңы революция катары кабылданышы керек экендигин, ал үчүн ар бирибиз салымыбызды кошууга милдеттүү экендигибиз айтпаса дагы түшүнүктүү. Биз касиеттүү көл жергесинде өтүүчү көчмөндөр оюндары тууралуу журналисттик байкообузду мындан ары дагы уланта бермекчибиз.